Эми Кыргызстанга кирген ар бир турист $20 төлөп калышы мүмкүн. Мындай эрежени Жогорку Кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов демилгелеп чыкты. Ал бюджетке акча чогултуп, ошол эле туризмди өнүктүрүүгө болоорун айтууда. Анткени өнүккөн көп өлкөлөр бул тажрыйбаны колдонуу менен көптөгөн пайдаларды таап жатат дейт. Жаңы демилгеге ылайык, чек арадан кирип келатканда атайын терминалдан же башка электрондук жолдор менен акча төлөнүшү керек. Эл ушул туристтерге менен Кыргызстан эли иштегенди ушу үйрөнө баштады да. Биз өрчүтө турган болсок, биздин негизги байлыктарыбыздын бири ушул биздин өзүбүздүн жаратылышыбызды өнүккөн өлкөлөрдүн граждандарына көрсөтүш. Анын үчүн аларга биз шарт түзүшүбүз керек. Шарт түзүш үчүн бизге да анча-мынча каражат керек. Ал эми $20 алар үчүн эми мындай bir пачка тамекинин эле деңгээлиндеги нерсе дейт. Эми $20 үчүн алар келбей коет дегенден алыс болушубуз керек да. Мисалы мына билеттердин бааларын авиакассалар сезондор мезгилде мисалы $400 $800 чейин көтөрөт, бирок жумушу бар адамдар барат да, ал эми $20 анын алдында бир мындай өтө майда нерсеге. Ал эми өкмөт акча алууга макул, бирок ачыктан ачык чет элдик жарандардан ушундай жол менен акча төлөшүң керек дегенде туристтерди качырып алышыбыз мүмкүн деп кооптонуп жатат. Туристтерден акча өндүрүүнүн башка түрүн караштырышыбыз керек дейт туризм департаменти. Туристтерди тартуу этияттыкты сүйгөндүктөн бул жол менен Кыргызстанга келе турчу эс алуучуларды башка өлкөлөргө тарттырып жиберүү коркунучу жаралышы ыктымал. Мисалы биз демилге көтөргөнбүз, Кыргызстанда туризмди өнүктүрүү фондун түзүп, $20 болобу, $30 болобу келген туристтерден кандайдыр бир жолдор менен алып, ошол фондко жөнөтүү боюнча. Мисалы, дүйнөдө мейманканаларга жатканда, мисалы $150 болсо, ошонун $1 же $2 ошондой фондторго бөлүү боюнча тажрыйба бар. Туристтер табигый парктарды биздин улуттук парктарга барып жүрүшөт. Айрге кирип атканда акчаларын төлөшүп атат. Бирок ошондойдур бир кандайдыр бир бөлүгүн 5%-бы, 10%-бы ошол атайын фондко жөнөтүп, Кыргызстандын ичиндеги туристтик инфраструктураны жаңыртууга жакшы бир, мен ойлойм, бюджет топтолмок дагы, ошону баягы ошол жакка жумшоого мүмкүнчүлүгүбүз болмок. Бирок буну талкуулаш керекпиз, кандай жол менен алабыз, кантип Кыргызстандын шарттарында кандай алабыз. Бирок баягы тикеме түз турист барып бир жерге төлөп справкасын көрсөтүү дегенден мен ойлойм кыйынчылык туудурулат деп. Ошол эле маалда Кыргызстандагы туристтик ишканалар да Кыргызстан үчүн $20 салык алууга эртелик кылаарын белгилешүүдө. Анткени өлкөдө инфраструктура өнүккөн эмес, коопсуздук маселеси дагы чечилген эмес. Мындай шартта туристтерди чакыруу өзүнчө эле кооптуу болуп турат. Эгерде кайрадан акчалай салык сала турган болсок, туристтерди чакыра албай калабыз дешет туристтик компаниялар. Алар каяка барам деп ойлогондо бүт баарына карайт. Кантип учам? Аяққа виза керекпи, дагы эмне акча коротушум керек. Ошо баарына караганда салыштырмалуу Кыргызстанга келгенге чын эле өтө оңой эмес. Мисалы, түз рейс жок Европадан же башка көп келе турган мамлекеттерден. Виза кереги жок, ошонусу аябай жакшы. Бирок ошол $20 маселе башка жака тартышы мүмкүн туристтерди. Кыргызстанга барбай, анда Испанияга барам деп ойлошу мүмкүн. Ошондуктан азыркы учурда мен оюмча бул эрте болуп атат. Расмий маалымат боюнча өткөн жылы 1,5 миллион киши турист катары келген. Алыскы өнүккөн өлкөлөрдөн виза режимин алып салган. Жаңы демилгенин идеясы менен 1,5 миллион туристтен $20 алганда эле бюджетке $30 миллион түшмөк экен. Улукбек Кутманбаев, Тилек Асхатбеков, РТВ Медиа.